Sport Time. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр жана радио угармандар. Бүгүн биз адаттагыдай эле өзүбүздүн кезектеги спорт тайм берүүбүздү баштап атабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз ар дайым спорттун ар кайсы тармагында эмгектенген, эмгеги сиңген, же болбосо ошол спортко көмөк көрсөтүп жүргөн меценаттар тууралуу алып баруубузду алып чыгып атабыз. Бүгүн бизде конокто ар тараптуу десек болот, баардык жагынан шайма-шай десек да болот. Өзгөчө өзү дагы спорттун кандай экенин өзүнүн жон тери менен сезип, андан тышкары уюштуруучулук жагынан, андан тышкары педагогдук ушул бир топ маселелердин баарын спорт тарабында бириктирип келген коногубуз отурат. Биздин бүгүнкү кезектеги коногубуз Молдалиев Эдил Кеңешбекович. Мен сиздерге, арматтуу угармандар жана телегөрүүчүлөр, тааныштыра турган болсом, адегенде өзүнүн спортсмен катары бул СССР убагында Эдил Кеңешбекович СССР убагында тарбияланып калган спортсмендердин катарына кирип, мастер спорт СССР деп, ал кезде СССРде мастер спорт алыш деген чанда бирөөлөр эле. Өзгөчө бокста дагы өтө оор болчу. Ошонун өзү спорттун мастери болуп эсептелинет. Андан тышкары кызмат кылган кызматы дагы жанагы спецназ деп коетулат. Ошол спецназда кызмат кылган. Андан кийин мынакей спорттук мөөнөтү бүткөндөн кийин спортсмен катары уюштуруучулук ишинен дагы өзүн жакшы көрсөтүп, Кыргызстанда биринчи болуп, жанагы ал кезде аябай катуу кылчу жанагы панкратион федерациясын түзүп, ошону ишин алдыга жылдырып, ошонун баарын бир топ түйшүктүү иштер менен алек болуп жүргөн биздин коногубуз Эдил Кеңешбекович. Куш келиптирсиз, Эдил мырза. Ассаламу алейкум агай. Эдил, эми биз мындай кылсак, бул жанагы спорт чөйрөсүндөгү жакын жүргөндөргө гана белгилүү болгон менен бул панкратион деген өзүнчө сөз элечи, айтып турбай. Бул мындайча айтканда куралы жок мушташтын бир түрүнө кирет да. Мен ошол сизге жанагы суроолорду, камдап койгон суроолорду берердин алдында көрөрмандарга да, угармандарга дагы кичине белгилүү болсун, анын үстүнө алар да кызыгат болуш керек. Сизди өзүңүздү бир кичине тааныштыра кетсеңиз көрөрман угармандарга, каерде туулгансыз, кайсы жылы туулгансыз, спортко кандай келип калгансыз, вообще спорт деп. Ушу кыскача өзүңүз жөнүндө бир маалымат бере кетиңиз, анан кийин калган түз суроолорго кийин өтүп баштайлы. Жакшы агай, мен өзүм болсо туулган жерим Сусамыр болом. Сусамырский саякмын. Кожомкулдун жээндери болом. Ошол жакта төрөлүп өскөм. Эне атам болсо ошол жерде мугалим болчу орто мектепте. Атам физикадан сабак берчи, апам немис тили менен англис тилинен сабак берчи. Кийин Фрунзе шаарына көчүп келип, атам болсо ошол философия илиминен кандидат наук болгон талапкер жак илимин. Апам болсо бизде көрсөтмө болчу, ВДНХ деп койчу, Кыргызстан. Ошол жерде илим, анан жана культура, анан жеңил промышленность отделинин директору болуп иштеди. А мен болсо ошол кезде 6 класста келип, анан ар кезде Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт институтуна Юрий Константинович Чижов деген эмгек сиңирген, ошо Кыргызстандын Кыргыз СССРнын эмгек сиңирген машыктыруучу болчу. Ошол жерде жакырак бокс, күрөш, оор атлетиканын кафедрасынын жетекчиси болчу. Мен ошого бокстун фанаттарынын бири эле. Ошо Кыргызстандын бокстун атасы деп койсок болот. Бүт машыктыруучулардын баары ошо Юрий Константинович Чижовдун колунда окушкан студенттер болгон. Бак айтып койсок, Гашлама, жакыраки Рослав, атактуулардын баары. Аноприев, жакыраки Курнявканын тренери, тиги Арзубек Назаровдун тренери, баары ошо мен агайымдын колунда окушкан студент болуп. Ошондо мен 6-класстан баштап машыккам. Кийин армияда куралдуу күчтөрдүн СССРдин чемпиону болуп, ошол жакта мен спорттун чебери деген СССРдин спорт чебери деген наамды толтургам. Кайсы жылы? 1981-жылы 19 жашта болчумун. 19 жашында. Ташкент шаарында, Өзбекстанда, ооба. Куралдуу күчтөрдүн биринчилигинде. Анан вооруженных силда СССРдин куралдуу күчтөрү. Ошол кезде мен ЦСКА курама командасында жүрдүм. Өзбекстандын СССРдин чемпиону болгом, Кыргыз СССРдин чемпиону болгом. Шопоковдо
бир 3-чү орун болдум эле ошол бир кезде. Көп эле жүрдүк, спорттун чеберин, жакыркы эстин спорт чеберин нормативин 1-2 жолу толтурдум. Толугу менен. Анан кийин келип ошо дене тарбия жана спорт институт, ал кезде институт болчу, азыр академия болуп калды. Ошону кайра өзүм агайыма келип, ошону бүтүрүп, ошол жерден бир 5 жыл иштеп, ошол кезде менде ошол эле Арзубек Назаров, Андрей Курнявка ошол кезде мен жаш агай болчумун, алар ошол кезде менин студенттерим болуп калды. А кийин Россияда мен ошол кезде бизде атабы чыккан каскадер Үсен Кудайбергенов студия түзгөн, каскадер дегенчи. Каскадер даярдам депчи, ошол 89-жылдары. Эдике бир сөзүңүзгө аралжы, мындай кылайлы. Биз Үсен байке жөнүндөчү атайын сизге да суроо даярдап койгом, анткени түздөн түз билесиз, түздөн түз ал киши менен кызматташып да жүрдүңүздөр. Түздөн түз ошол ал кишинин жакында мен билгенде бир юбилей да мындай көз өткөндөн бери ошол жөнүндө дагы кайрылып келебиз. Жакшы. Мен бир эме угармандарга, биздин көрөрмандар менен угармандарга да бир эскертип кетчү нерсе, биздин бүгүнкү алып барып аткан передачабыз же болбосо расмабыз түз эфирде жүрүп аткандыгына байланыштуу, эгерде көрөрмандар, угармандар да суроолор болуп кала турган болсо, мүмкүн бизге бериге түздөн кайрылсаңыздар болот. Ал үчүн шаардык телефон 680606 телефон менен же болбосо WhatsApp номери бул 0709 68 06 06 WhatsApp номери менен кайрылсаңыздар болот. Бизде конокто дагы бир жолу айтып кетейин, эстер спорттун мастери бокс боюнча Эдил Кеңешбекович конокто. Эдил мырза, мына эми мен жана айтып кеткендей башында айтпадымбы? Көпчүлүккө мындай тааныш болуп барып, анан жок болуп эле кеткенде бир өзүңүз башында туруп Панкратион федерациясын түздүңүздөр. Түзүп абдан катуу бир дүңгүрөп чыгып келип анан кийин жок болуп кетти. Ушул Панкратион жөнүндө кандайча идея каяктан келди, кандайча түзүлүп калды, кимдер башында турдуңуздар эле, кандай кыйынчылыктар өттү? Ушул жөнүндө бир кененирээк айтып бериңиз эми. Айтып кетсек, ошол мен бизде байкыраки Үсен Кудайбергенов менин устатым ошо студияны ачканда каскадер, ошол жерде эстердин баары каскадерлор келип жерде иштеп атканда, Москвадан балдар болчу, Осетиядан балдар болчу. Карачы. Анан бир 91-жылдары убакыт Союз СССР жоюлганда алар баары өзү Москвага кетишти, мен да өзүм менен алып кетишти ошо Москвагачы. Ошол жигиттер. Ошол жигиттер ошо Москвада, биякта Кыргызстанда кино токтоп калды, Москвада жумуш көп болот, Россияда кино тартылып атат депчи. Анан ошол жерде жүргөндө Россиянын каскадерлордун ассоциациясы айтты да, мына биздин Тахтаров деген самбис Россиядан чыккан, ошо Америкада жакыркы Американын немесинде түрүндө мушташып жүрөт. Биз ошо Москвада да өткөрбөйлүбү Россияда депчи. Анан эң биринчи 1995-жылы Москвада циркти өткөрдүк, ассоциация каскадеров России, Россиянын. Панкратион. Евразиянын чемпионатын өткөрдү, дүйнөнүн чемпионатын. Анан ошол эки идеяны мен алып 1996-жылы Кыргызстанга келип, өзүмдүн устатыма Үсен Кудайбергеновго кайрылып айттым, Москвада Александр Ишаков деген, Валерий Дергаш деген ошондой өткөрүштү. Байке бизде өткөрбөйлү бу жерде, ошондой спортту көтөрбөйлү, бул деген илгерки гректердин олимпиадасына кирген куралсыз мушташ Панкратион деген кол менен мушташка менен күрөштү бириктирет деп. Анан ошо Үсен байкем экөөбүз 1996-жылы биринчи түзүлүп федерация түзүп, анан көп мелдештерди уюштурганбыз. О заманда ошол эле жылдары 97-жылы биз Израилга барып биринчи кубок, дүйнөнүн кубогу дүйнөнүн кубогунда Израилда балдарды алып бардык. 1999-жылы мен өзүм Японияга барып 37 жашымда ошол жакта өзүм ушташтым. То есть бул Панкратион эл аралык федерация бар экен да? Эл аралык Россияда турган түзүү. Анан ошо бир 20 жыл өткөрүп жүрдүк, бир Ош шаарында өткөрдүк, бир эки жолу стадиондо, Чолпон Атада өткөрдүк, ипподромдо. 2006, 2007, 2008-дерге чейин болду ошо. Анан колдоочулар көп болду, спортту эл аралык эмеге чыгардык. Анан байкыраки эле жаман нерсени туурабайт дейт. Анан байкы кыргыз күрөштө 4-5 түрү бар го, тайквондондо 4-5 түрү бар. Ошондой эле байкыраки Панкратиондо 4-5 түрү чыгып кетти. Бирок аттары бөлөк, же ошондой эле ат менен? Жок, азыр айтсак мына куралсыз мушташ, акыркы кармак алып мушташ, рукопашный бой, анан аскер самбасы коет, боевой самбо, кулатуу, кыйратуу. Ошолордо бар билесиңерби? Ошолордун баары тең эле Панкратион, бирок аттары бөлөкчө да акыркы. Аттары бөлөк. ЭТФ, ВТФ, ошондой болуп. Бирок ушунун эле түрү. Ушунун эле түрү. Сиздердики кандайча анан кийин токтоп калдыңыздар?
Мисалы мен азыр жана эрежесиз оруш, анан кийин ошол өзүң айтып аткандайчы бир топ түрлөрү бар. Панкратион деп өзү мына негиздеп ошо канча эмгек жумшадыңар, канча күч кетти, анан эмне үчүн кандайча себептен токтоп калды? Эми токтоп калса болот. Каражатпы же катышуучулар жокпу же ушу кандай? Ош бакыр бир чети бакырки Же өзүңүздөр чарчадыңыздарбы деп коет дейт. чарчагандар болду, анан көп мындай түрлөрү чыгып калды. Жаш балдар мен эле ошо бизде панкратиондон мушташ жүргөн убагында жак Эмил Токтогонов деген өзүнүн федерациясын түздү. Мага көрсөтмө чыгып, Валентина Шевченко деле бизде Танькодон көрсөтмө чыгып бизде мелдештер уюштуруп аткандан. Анан көп түрлөр болгон, анан биз кинода чыгып баштадык, биз кино уруу иштеп баштадык. Бирок баары эле могу дене тарбия жана спорт академиясында кулатуу панкратион деген эме бар, атайын адистер кесип. Ошол жерде мен азыр студенттерди даярдайм. Раматылык ошол кулатуу федерациясында төрагасы Раматылык Турусбек агайыбыз болгон. Турусбек агайыбыз. Ошол киши түптөп кетти да академияда. Ошол түптөп кетти, акыркы ал кулатуу ал акыркы ошол эле Кыргыздын жекеме-жек куралсыз мушташы. Азыр бар, бар азыр. Академияда бар сабак. Мен ошол сабак кесип. Бар. Мен ошол сабакты берем кулатуудан. Теги мындайда Эдил мырза. Бул жанагы панкратион деп айтайын дегенимчи, сиз өзүңүз айтып атпайсызбы? Бул жанагы бир топ түрлөрү пайда болуп кетти депчи. Ошондо мүмкүн мен эми мындай тике эле берип көрөйүн да. Конкуренция деп коет эми. Бага канча болсо конкуренцияны мүмкүн конкуренцияга туруштук бере албай кетип калган жоксуздарбы? Же бөлөк жада бир себеби болдубу? Анткени мен уккандачы, адегенде абдан катуу колдоого циркке эл батпай биринчи сиздер уюштуруп жүргөн кезде ашыкча билет сурап, аябай бир катуу бум болгон, Ооба. Ар кайсы нерсенин өзүнүн убакыты бар, бир кезде көтөрүлөт. Анан могуреки панкратион түрлөрү көбөйүп кеткенден кийин бир чети кызыгы да болбой калды. Конкуренция да болду жакшы. Анын үстүнө өзүң бөлөккө мен өзүм акыркы каскадер кино башталып кетти. Аны мен ошол заманда эле каскадер болуп мен көп биз көкбөрү жөнүндө кино тартабыз деп мен ошоки көп адабий булактарын карап иштеп жүрдүм да. Анан аспирантураны бүттүм, магистратураны бүттүм, көп бир илимий макалалар жаздым улуттук ат оюндардан. Анан 55 жашымда магистерский диссертацияны жактадым. Анан ошол эле академияда эмени ачтык. Кыргыздын улуттук ат оюндарынын кесибин адистерди азыр даярдайбыз. Анда мындай болуп калып атат да, ошо өзүң жанагы каскадерлор жака болуп кеткенден анан кийин муну алып кете турган, андан ары улантып кете турган кишинин жоктугунан деле токтоп калгандай болуп атат да. Ошондой да болуп калды, айтса болот. Анан мен ушу уккандан бул биринчи жолу могу жакында бизде бир күрөштөн ушу конок болуп кеткен биздин дагы бир коногубуз айтты эле. Кыргыз күрөшүнүн жана көчмөндөр оюндарында эмне дейт, атактуу балбанбы же эмне деген балбан деп абсолюттук мындайча айтканда. Сиздерде да ошондой абсолюттук бойлор бар экен да. Болгон. Анда дагы тиги салмагы эсепке алынбайт. Салмак албайт. Каалагандар чыгат. Каалагандар чыгат. Бизде эми мына бул ушул сиздер жанакы өткөзүп жүргөн маалдарда Кыргызстандын деңгээлинен чыккан, мүмкүн Азиянын же болбосо дүйнөлүк деңгээлдеги чыккан бир биздин мушкерлерден болдубу? Болгон. Замир Сыргабаев деген болгон. Ал Азиянын, Евразиянын, Японияда барып мушташкан, Кореяга барып мушташкан. То есть Курманов Мурат деген болгон результаттар. Жакшы результат бар экен. Дүйнөлүк чемпионаттарга барып катышкан. Биринчи каналда көрсөтүшкөн, Россиянын биринчи каналда ошоки биринчи дүйнөдөгү Москвадагы чемпионаттарга катышкан. Бул ушул панкратион да, мисалы жана баары айтып барышат, жана өзүңүз айткандай бөлөк түрлөрүндө. Мен жакшы толук билбегенден ошо өзүңүздөн сурайын деп атам да. Тарбиялык жагы ошо панкратиондунчу. Мына педагог катары тарбиялык жагы, анан кийин жанакы мекенди сүйгөнгө, эр жүрөктүүлүккө, анан жанакы чыдамкайлык, ушунун баардыгында панкратиондо болуш керек да, ушунун баары. Илгерки гректер деле ошоки бул панкратион жокерлерди даярдаган спорттун түрү болчу. Ал жерде акыркы баары бир өзүнүн эрежеси мушташ деп койгон, бирок ал реклама үчүн кылган да, гүбөрмандар. Кызык аталат эрежеси деп. Кантип эрежеси жок болот? Жок, ал деген акыркы ошондой рекламный жол болгон да. Гүбөрмандарды тарталы депчи. Анын эрежеси бар, акыркы спорттун салтына, шартына жараша болчу. Ошону дүйнөдө. А бирок эрежеси мушташ деп, негизи туура айтканда бул куралсыз мушташ. А бул реклама катары эрежеси мушташ деген бар. Ошондой экен деп акыркы
жакыркы 8 буруштуу рингке чыгарышып. А бирок эрежелеси бу жакта бар өзүнүн сөзсүз болуш керек. Сөзсүз болуш керек. Азыр эки түрү бар, жакыркы мындай профессионалдык жагынан, анан жөнөкөй эле берки жаңы баштап аткандар сүйүүчүлөр жанында жөнөкөй ошондой түрлүү акта кулатууну сүйүүчүлөр бөлөкчө өткөрөт да, ака көп эрежелер да бирке жакыркы жумшагыраак берки абде профессионалдар жакыркы Америкада мушташып аткан профессионалдар бар. А дүйнөдө да бир 4-5 версиясы бар. Могуки профессионалдык бокс бар го. Ошондо бир 7дөй версиясы бар го. Каратеники болсо бир 50дөй версиясы бар. Башың айланат. Башың. Мына кыргыз күрөшүнүн эле классикалык күрөшү бар, эркин күрөшү бар, алыш бар, дарынча күрөшөбүз дейт, талашча күрөшөбүз, кошой күрөш деген бар. Ошентип бөлүнүп кеткен да. Бул мындай экен да, анда жалпы жөнүнө бир эле бай күрөш, анча-мынча эле өзгөчөлүктөр, кичине. Эрежеси атын өзгөртүп коюп, өзүнүн немесин байгесин өткөрүп беришет дүйнөдө. Анан өздөрүнүн жанагы федерацияларды, жемелерди түзүп алган. Мына карабайсызбы, Көкбөрүдө деле мына биздин Көкбөрү, тиги тажиктерде бозгашы, казактарда көкпар деп коет, өзбектерде Көкбөрү. Бир эле улак менен ойношот, бирок эме эрежелери аты эле. Мына кыргыз күрөш, казакча күрес, өзбекче кураж, ошондой эле. А бирок мында караганда кур менен мен жанагы ушуга дагы ар бир конокко келген коногума ушундай суроо узатам да, мындай Эдил мырза. Мына бул өзүңүз айтып, мен мисалы каратеде 40тан ашты деп атасыздар. Же болбосо жанагы эле ошол эрежеси, эрежесинин канча түрлөрү болуп кетти. Мындан зыянынан, пайдасынан зыяны көп болуп калбайбы ушунун? Кандай десем, анткени жайнатып эле ачып атышат. Анан кийин бул жерден жанагы материалдык жагы бар экен да. Ар бир тиги чыккан сайын кандайдыр бир материалдык жактан вознаграждение деп коет. Сый бар экен. Сыйды бар. Бир маалда бул бир келип чекелип токтош керек да. Болду, момча эле түрү бар. Ушуларды жетет мындан ары деп. Эми чой эле берет го деп анан кийин зыянынан пайдасынан зыяны көп болуп кетпейби? Билесизби, берде кимдин байгеси чоң? Ошол эки тойду барып күрөшө беришет. Болот атпайбы? Азыр болсо деле профессионалдык бокс деле карабайсызбы? Бир 7дөй азыр версиясы бар. Ошо кээ бир мынакыркы Арзубек Назаров бир 5 версиясынан, 3 версиясынан, 5 версиясынан чемпион болгон. Тайсандар ошо 5 версиясынан чемпион болгон. Арбачаков деген бол. Ошо ар кайсынын өзүнүн байгесин койгон го, ошо атактуу, даңктуу спортсмен чакырып. Бул деген эми спорт, профессионалдык спорт өзү бизнес болуп калбады. Болуп калды. Аякта спортсмендер жакшы каражат табышат. Чоң байгелер коюлат. Тиги мен мунун баарын эмнеге айтып аткан себебимчи? Мисалы ошол бир эле панкратион болуп калса, ошол уланып кетсе, калгандары пайда болот беле деген гана суроо туулуп атат да мендечи. Же бирок баягы заманга жарашачы, анан кийин өзүң айткандай жана акчалар болсо ача берип анан өнүктүрө берсе болот экен да. Бул бизнес да, телевидение көрсөткөн эмесин акысын чоң каражат төлөп сатып алат экен. Футболдо деле да. Эми тиги Эдил мырза, могул мен айтып атпайм жана ар тараптуу деп. Мен өзүм дагы абдан баа берип өзүңө могул чанда бирөө кескин мындай өзгөртүп, буга чейин мисалы панкратиондо жүрүп эрежеси уруш сыяктуу ошону уюштуруп, ошонун ишин алып барып анан кийин эле өтө кескин түрдө каскадер болуп кеттиш. Бул таптакыр бөлөк деп. Ушуга кандайча? Ушуга бир кичине токтотулуп кетиңиз. Анан барып анан жана Үсөнбай келгенден кийин же мен мындайынан кылайын. Ушул каскадерлорду бизде билбейм, кийинки маалда азыр көп деле мен укпай жүрөм. Бир маалда ошол каскадерлордо ошол Үсөнбай экенин тиешеси бар да, ал киши башында туруп. Абдан катуу чыккан, Анан мен жакында эле уктум, ошол раматлык киши 70ке чыкмак экен, ошол 27 ноябрда көчө ошо 70 деген мааракеси эскерүү болду дейт. Эскерүү болду. Сарыбулак дегенде айыл, Карабалтанын тоонун кырында айыл бар, Сарыбулакта ошо Үсөнбай кебесинде ошо. Кандай өттү? Ошол жерде жакшы өтүрсө, Карабалтада бир туугандар келип, окуучулар келип өткөрүштү, анан улак өткөрүштү. А киши өзү раматлык, а киши өзү каскадер болчу, Үсөн Кудайбердиев эң СССРдин убагында эң биринчи кыргыздын каскадерлору Үсөн Кудайбердиев. Күчтүүлөрдүн бири. Күчтүүлөрү. Өзү болсо эң биринчи жакыркы бизде кыргыздын цирки уюшулганда, кыргыздын жигиттери болсо Шумкар деген жака циркте ат оюндарды көрсөтчү да, ат үстүндө акробатиканы. Ошо эң биринчи ошо Үсөнбай кебиз ошо түзгөн. Жок, түзгөн эмес, түзгөн болсо бир Туркмениянын эмгек сиңирген Никита Качаков деген ошол түзгөн. А бирок эң биринчи кыргыздын жигиттери Шумкар
деген ошол жерде Үсөн Кудайбергенов негизин түзгөн ошол группанын. Үсөн Кудайбергенов, Давлет Чокубаев деген эжекебиз, ошолор эң биринчи жигиттер болгондо ошо дүйнөнү баягы ат ойндар менен шумкар деп көрсөтүп, цирктин аренасында улакты көрсөтүшүп, кыз кумайды көрсөтүшүп, цирктин аренасында делечи. Мен ушу мындай толук эсимде жок, бирок мен билем ушул 90-чы жылдарда дейм, ушул 90-чы жылдардан башыбы жагы бир маалда абдан катуу каскадерлор кыргыздыкы тим эле дөңгөрөп кеткен дүйнөгө. Ал кезде болсо дагы ушу бир топ алыска угулганда, анан азыр токтогонсуп калды. Эми ал кезде СССР заманы болчу, ал кезде кино көп тартылчу. Анан биздин байкебиз өзүнүн Сатар Султан деген байкелерибиз болгон Дыйканбаевтар, ошолор бүт ноореке СССРдин киностудияларынын баарын иштечи. Каякта ат менен жумуш болсо, ат менен иштеген. Ошо баары ошол кезде жакыраки биринчи аттар Жокер деген биринчи Конная деген кинодо иштешкен, Али Баба 40 каракчы деген кинодо иштешкен. Анан биз көп эле кинолорду иштеп, анан кийин баг Союз кургандан кийин кино тармагы тартылып албады. Анан каскадер деген кесип кереги жок болуп калды. Карачы. Анан ошондо биз жакыраки Панкратион болуп кетти, ошо Панкратион уюштуруп баштадык. Анан кайра кино тармагы кайра иштеп баштадыбыз, кайра киного. Кайра каскадерлор. Кайра кино. Азыр эми бизде жок да ошондой каскадерлордун тобу. Мен билгенден өзүң жана Номад деп коет экенде каскадерлордун. Бул казакстандык болуш керек эле. Негизи бул Номад деген казактын эмгек сиңдирген Казакстан Республикасынын эмгек сиңдирген Жайдарбек Кунгужунов деген алда цирктен баштаган жигит, циркта жакыраки жигитовка деп коет, жигитчилик аренада жакыраки аттын үстүндө акробатик көрсөткөн. Ошол түзгөн, бирок бул эл аралык группа деп койсок, анын арасында кыргыздар да бар, казактар да бар, япондор да бар, корейлер да бар, бул эл аралык. Биз ошо көп Голливудтун көп тасмаларында иштедик, Англияда иштедик, 47 Ронин деген кинодо, Марко Поло деп Малайзияда иштедик, Болливуд, Индияда иштедик, жакында эле мына Грузиядан келдик, бир английский кинодон иштепчи. Суроо талап бар экен да анда. Ооба, ал эл аралык группа ал. Эл аралык болгондо мындай талап бар экен да, суроо. Абдан мындай мисалы эми бизде кайра өзүң мына такшалып деле калдың, анан ошо Үсөн байке биринчилерден болуп атса, ошо бизде кайра өзүбүздө ушундай түзсө болобу, же шарт жокпу, же каражат кандай? Жок, бизде деле бу жерде Кыргызстанда Үсөн байкенин шакирттери иштейт, бирок көчмөндөр оюндарда көрсөтмө көрсөтүп атышат каскадерлор. Анан да мен ошо ат оюндардан Кыргыз мамлекеттик дене тарбия спорт академиясында улуттук спорттун түрлөрүнүн кафедрасында улуттук ат оюндар жана каскадерлор ачкам. Мына менин эки студентим жакында эле Сауд Арабияга барып, жакы тойлордун фестивалында иштеп келишти. Москвада иштеп келишти, Украинада иштешти кинолордо. Тиги Номад менен. Эми ошол Номад менен мисалы Казакстанда бар экен, эл аралык кылып түзүп алышты. Бул баягы намыс катары айтылып атат да, мен тиги эме кылганым. Мамлекет тарабынан ошо Номадка мындай каржылык жагынан, же болбосо бир материалдык, техникалык, же болбосо жана аттарды сатып берүүдө мындай көрсөт эме жардам барбы экен Казакстанда? Негизи ачык айтсам Номад деген өздөрү ошол жерде группа ал циркте иштешет. Циркте да иштейт, цирктин алдында. Цирктин алдында иштейт, и циркте иштейт, и кинодо иштешет. Эми акыркы азыр Казакстан казак туугандардын азыр экономика жагынан баары жагынан кыйын болуп атышпайбы? Кинодо Казакстанда тартылып атат. Ошон үчүн биз азыр Казакстанда иштеп калдык. Кыргызстанда бар эки эле кино тартылды, Курманжан атка, ошол жерде иштедик. Анан былтыр Көкбөрү деген кино тартылды. Анда ошондо да суроо туулуп калды, эмне үчүн Көкбөрүдө башкы ролду казак жигит ойнойт деп. Ал кинону Казакстанда көрсөтүш керек. Ошондо казактар эле көрөт. Ал деген кино деген бизнес. Ошондо акыркы жумшаган каражатын кайра акташ керек. Кинода бизнес да, спортта бизнес болуп калды. Туура. Бул эми чоң бизнес болуп кетти да. Мен дагы бир эме кылганым, айтайын дегеним, жанагы өзүңүздөр менен ошо каскадер катары Номадта эгерде жашыруун болбосо, жанагы тапкан маянаңыздар же болбосо ошо өзүңүздөргө канааттандырабы өзүңүздөрдү? Эми Номад того менен иштегенде биз эл аралык Голливудтун, Болливудтун эмелерине, проекттерине, кино проекттерине иштегенден кийин жакшы эле алар жакшы эле төлөп беришет. Балдар квартира сатып алышат, машина сатып алышат, канча жылдан бери жакшы эле каражат төлөп беришет. Мен муну эмне үчүн бул суроону бергенимчи, бир жылдары ошол чала була бизде бир циркте болуш керек эле. Ушундай топ бар эле, Манат деген жигит эле ошол бир.
Ал деген ошо экинчи ошо Үсен Кудайбергенов менен кийин ошоки Манат Эшимбеков деген Кыргызстандын эмгек сиңирген артист деген наамында бар Албайкебиз көп жылдары ошо Америкада гастроль болуп жүрдү. Азыр Албайкебиздин шакирттери да түскөн ошоки. Ал группа жок бирок азыр. Бар. Же барбы? Бар. Ошо Байкенин шакирттери түскөн дагы сыртта. Албайкебиз ал ардактуу пенсияда. Циркта иштегендер, могореки балетте бийлегендер тез чыгат го пенсияга. Эртеле чыгат. Тиги айтайын дегенимчи, мына бул өзүң айтып калдың Эдил мырза, жанакы физкультура академиясында азыр жана кесип ачылды деп. Ошол кандай аталат? Анан кийин мисалы мен дагы жанагы тапшырабыз дей турган болсо, же ошо каалагандар болсо, эмне деген кесипти алып чыгат ошондо? Бердемалда улуттук спорттун түрлөрү кафедрасы барган. Ошол жерде кыргыз күрөш, ордо, тогуз коргоо деген, кулатуу деген спорттун немелери бар, түрлөрү. Анан мен ат оюндарды ачкам. Ат оюндарды ачкандан кийин ошол жерге жакыр улак тарткан, ат чапкан балдар тапшырса болот, адис болот. Кааласа дене тарбиядан дипломдуу адис болот. Ооба. Диплом кааласа дене тарбиядан мектепте мугалим болот. Кааласа ат оюндардан машыктыруучу болот. Биздин ат оюндар бири-бирин колдоп кетет да, тыйынденген бала эрегишке чыккан бала улакта жакшы тартат. Ошон үчүн азыр мына улуттук ат оюндар катуу көтөрүлүп атат. Ата мизам бар улуттук спорт түрлөрүнүн, мына көчмөндөр оюндарын көрүп атасызар. Көкбөрү кандай көтөрүлүп атат, эл аралык болуп, тытыш талаш болуп катуу болуп атат. Ошон үчүн адистер керек. Мына менин студенттерим бүткөндөр Көкбөрү федерациясында калыс катары иштеп атышат, Аргамак федерациясында калыс катары иштеп атышат. Анан да классикалык спорттон менин бүтүүчүлөрүм бар. Могуреки бизде конно-спортивный мектеп бар, спорт мектеби. Ошол жерде машыктыруучу болуп иштеп атышат. Жанакы классикалык олимпиаданын түрүнө кирген конкур деп коет, бийиктиктен секретет атты. Анан кийин выезка деп коет, ал жакка атты башкарат да музыканын эмеси менен, коштоосу менен. Адистер азыр керек. Мындайда ошо мен таң калганым, жакшы, бул жакшы самал экен. Мисалы жумушу жок калып калбайт. Жумуш жок калбайт. Урматтуу көрөрмандар жана угармандар, бизде рекламалык пауза, андан кийин кайра улантабыз. Бакыт байке! Тиги биздин майор Асановго эмне тууганчылык жайың барбы? Тууган бизде көз аталаш тууган. Окшобойсуңар го силер. Ал недоношенный просто. Мен сени бир жактан көргөндө болуп атам го. Май без правилдан көргөнсүң мени, UFC-шникмин. Найлегчайший вес, боло тайганчык деген уктуң белең. Көрдүңүзбү, рухум түшүрбөйдүм го. Йо, Бакытбайке, любой негизи. Брат, сен колуң ооруйбу деги, уже мен бетим ооруп баштады. Бакытбайке, онун баары бүткөндөн кийин молдого көрүнүп коелучу. Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун кылым карытар бир күн, и дольше века длится день жана ак кеме чыгармасынан болот. Катталуу 5 декабрга чейин уланып, сынак тест түрүндө 15 декабрь күнү 7 облустун борборлорунда жана айрым райондордун борборлорунда өтөт. Жалпы байге 300 000 сом. Китептер өлкөнүн бардык аймактарындагы китеп дүкөндөрүндө сатууга чыгарылды. Сурап билүү жана каттоо номерлери 0505 333 546, 0557 546 333. WhatsApp'тан катталуу 0775 333 546. Жана окуу чекит биз чекит KG сайтынан онлайн катталсаңыз да болот. Конкурстун катышуучуларынын жаш курагы чектелбейт. Уюштуруучулар Ыйык ата журт коомдук жаштар фонду, окуу басма үйү жана Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту. Илгерилетмек бизден болсун. Жарнама үчүн 0551 20 10 00. Биз анда эмесе кайрадан майыбызды уланта беребиз. Дагы бир жолу айтып кетейин, биздин
угармандарга жана көрөрмандарга биздин алып барабыз түз эфирге болуп атканына байланыштуу эгерде сурооңуздар болсо кайрылсаңыздар болот. 680606 телефон менен же болбосо WhatsApp номерибиз 0709 680606. Эдил мырза, жана өзүңүз айтып кетпедиңизби? Азыркы ушул учурда физкультура академиясында кесип ачылып, ошол жанагы ат оюндарынын машыктыргычтарын деп айтсак болот, ат оюндары боюнча баардык ат оюндардын түрлөрүн. Конкурс барбы ушунда? Эми дагы же каалоочулар барбы жылдан жылга? Канча жолу мындай бүтүрүүчүлөр канча жыл болду ушу ачканыңыздарга? Канча бүтүрүүчү? Анан конкурс каалоочулар ушул жөнүндө кандай бир айта кетсеңиз? 5 жылдай болду. 5 студент чыкты. Азыр Казакстандан да келип окуп атышат. Анан бирге кыргыздар дагы бирке түшүнбөй атат. Ат мингенде да окуш керек. Ансы эле чаап жүрбөйбүзбү дегенчи. Аны айтып атам да, эми мореки күрөштөн, ошол эле бокстан, оор атлетикадан, футболдон адистер даярдап атпайбы? Анан ат оюндарда эле ушундай адистер даярданат. Баардык жагын жогорку билимдүү адистер дагы мындай бирке түшүнүк бар да, ошо биз кыргыз элибизде эми ат чапкан ата бабадан эле каныбыз да бар, анан ошондо окуш керек деп. А бирок бизде ошол спорттун түрү бар, ордо дегенчи. Ал эми айтып койсок кыргыздын шахмат эмес, бильярды деп койсок болот. Тогуз коргол бар, ал кыргыздын шахматы. Анан чүкө ойногондагы окуш керекпи деп ошондой суроолор туулуп атат. Ошол биз ошолорго түшүндүрүп атабыз да. Бул деген ошондой эле биздин спорт, улуттук спорт. Мына карагылачы. Дүйнөдө Япониянын дзюдосун, джиу-джитсусун, сумосун, каратесин 4 түрү дүйнөгө тарап кеткен. Таэквондо кытайлардын ушусу. А биз ошон үчүн өзүбүздүн улуттук спортторду көтөрүшүбүз керек да. Бир эле ат оюндарда бир 10 түрү бар спорттун. Бир спорт бир ат чабыш, тыйын эңме, эреңиш, көкбөрү. А көкбөрү ошол оюндардын баарын бириктирип кетет. Ат чабышты да бириктирет, эреңишти да бириктирет, тыйын эңмени да бириктирип кетет. Мен ушул дагы бир сизге жана айтып бекеринен берген жокмун. Мисалы кесипти ачкандан кийин кесипке каражат, кесипти ошону өздөштүрүш үчүн жана окуу методикалык программаларыңар бар да кадимкидей. Ошонун баардыгы жанагы базаңыздар болуш керек. Аттар оюндар дегенден аттар болуш керек. Алардын аттардычы кармай туруп ошону бар кандайча чечилип атат? Эми менде окуган студенттердин баары эле өзү спорт жагынан деңгээлдери бийик да. Кыргызстандын 10 жолу чемпиону болгондор, Азиянын акыркы классикалык спорттон улакчылар, алардын өзүнүн баардык менчик аттары бар. Менин өзүм менчик аттарды дагы бизде колдоочулар бар, ошол менчик аттар менен биз эме иштейбиз да, даярдабыз. Анан студенттерим дагы могураки Намат группанын тобуна менен ар кайсы кинопроекттерге чыгып жүрүшөт. Биякты биз өзүбүз чечип атабыз. Бакыркы жалынбай эле өкмөткө бияк бизди колдоп, биз өзүбүз аякты чечип аттарды өзүбүз кармап атабыз. Академияга да жардам берип атабыз мындай жагданчы. Туура. Азыр биз өзүбүз улуттук ат оюндарды көтөрбөсөк, бизди эч ким көтөрбөйт. Азыр катуу мындай атаандаштар болот. Казакстанда көтөрүп атат ат оюндарды, Туркменияда көтөрүп атат, көрүп атасыңар, көчмөндөр ойноп атат, Америка кызыгып атат биздин улуттук оюндарга. Мен дагы бир ошо мындай айтып кетейин дегем, жана окуу методикалык программалар түзгөндө кыйынчылыктар болду да. Анан стандарт деп кое, жана стандартка ылайыкташтырылып, бакалаврды чыгарып атасыздар да. Ооба, бакалавр 4 жылга эсептелген программаны түзүш керек. Ошол программанын баарды деге теңчи кабыл алыныш керек. Анан стандартка жооп бериш керек деген ушул жактардын баарында кыйынчылыктар болдубу? Эми мен бир 25 илимий макала жазгам ат оюндардын бар түрлөрүнөнчү. Ал болсо публикация болгон, чыккан Россияда, Казакстанда, Туркияда чыккан. Анан диссертация жактагам ушул ат оюндардан. Кыргыздын улуттук ат оюндары ошонун педагогикалык мааниси депчи. Анан ошого таянып биз жумуш мерчемдерин кылганбыз, лекция, акыркы керектүү материалдардын баарын даярдаганбыз стандартка жараша. То есть бул баягы айтайын дегенимчи, өзүңүз айтып атпайсыз, ушул ат чапканга дагы окуш керекпи, жокпу деп. Ал түшүнүк эми артта калган түшүнүктөр. Мисалы биз деле убагында аспирантурада окуп жүргөндө футболдон дагы ушу диссертация жазабы депчи, топ тепкенде үйрөтөбү депчи. Ал мындай билими барлар деле, бирок жанагы ар бир спорттун өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар дегендейчи. Мен дагы бир эмени айтып кетейин деп атам да. Могул акыркы убактарда эми шууп калып атабыз да, тиги академиядачы, академия ушу физкультурный академиясына тиги
жылдан жылга каалоочулардын саны, тапшыргандардын саны азайып баратат депчи. Мен эсимде бир 90-чы жылдарда болуш керек, 80-чы жылдардын аягында бир орунга орто эсеп менен бир 10дон ашык бала тапшырып калган кездерин. Анан кийин азыркы акыркы маалдарда ушу азайып кетти дегендей тапшыргандар, каалоочулар. Бул эмне үчүн себеби, эмне себеби ушунда? Эми азыр эле баары эле экономист болобуз дейт, бухгалтер, бөлөк заманга жараша. Анан бул биздин академияны бүткөндө барып мугалим болуп иштесем, машыктыруучу болсом, акчасы аз экен деп ошол жерде тартынып атат да көп нерседенчи. Байкыраки экономика жараштуу, азыркы моураки капитализм болуп калды, ошого жараштуу. А бир жок мына караганда окуйм деген, ушул тармакта иштейм деген профессионалдар болсо, алар келип атышат. Мен муну Эдил мырза эмне үчүн бердим? Сиз анткени түздөн түз ошол академияда иштеп атасыз өзүңүзчү. Ошол тиги маянаңыздарды ошо академияда аласыздар. Сиз ыраазбы? Мисалы азыр түздөн эле тикелей сурай берейин. Ошо алган маянаңыздар сиздергечи мындай ыраазы кылабы? Жок. Мүмкүн анда бирден бир себептери ушул жакшы окутуучулардын кармалбай калышы ушундан болушу мүмкүн. Ошондон болуп атат. Мына мен муну эмнеге бердим бул суроону? Жакында эле бир жанакыл сайттар деп коесим, толуп кетти сайттарда. Ошол жана спорт агенттигибиз бар эмес биздин. Ошо спорт агенттиктин төрагасынын бир мындай сын катары ошол физкультура академиясына мындай сын катары айтылган эмесин окуп калдым. Ошондо мындай оюнун багытында айтылган экен, ошо академия заманга ылайыктуу, заманга талап кылган кесипкөй адистерди даярдаган жагынан аксап атат дегендей кылып. Мен муну эмне үчүн айтайын деп атам? Алар менеджерлер даярдаш керек, алар маркетингде жакшы билгендерди даярдаш керек деп. Ошон үчүн эгерде сиздерде жанагы мына ат оюндары бар экен деп атасыз, талап бар экен, эң негизгиси бүткөндөн кийин жумушсуз калбайт. Бул абдан маанилүү маселе болуп атпайбы? Бүтүп алгандан кийин жана өзүңүз айткандай ким гана болуп иштебейт да бүтүргөндөр. Каскадерлорду ачса талап болобу? Каскадерлорго ачканга мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы? Мен жакы даярдаган каскадерлорду. Каскадер кесип болсо кино ача алса болобу? Мен деле бакырак менин студенттерим каскадер катары эле иштеп жүрүшөт, бирок кино Кыргызстанда тартылбайт да. Чоң проекттер. Ошон үчүн бакырак менин студенттерим жумуш болсо, ал эмеде Казакстанда Номад тоо менен иштешет да. А Кыргызстанда жана эле айтып кетсем, Курманбек аткан менен эле жакы Көкбөр деген кино тартылган. Анан могу көчмөндөр ойноо көрсөтмө, а так мына караганда кино жок болсо каскадерде кереги жок экен. Бул мен анда бизде баягы мамлекет чакан болгон үчүн, анан жанагы экономикалык жагынан аксап аткан үчүн, а так негизи бул каскадерлор дагы жана өзүңүз мына баштап кеткен башында панкратион кандай сонун башталып кандай экен. Бул экономикалык мүчөлүштөр буга да таасирин тийгизип аткан экен да. Өлкөдө кандай экономика, спорт да ошондой болот да. Баардык тармак ошондой болот да. Эдил мырза, мен тиги угармандар үчүн атайын сизди бир чакырып жанагы өзүңүз баштаган спорттун түрү панкратионнунчу акыбалы кандайча башталган жолду ал бир маалымат катары чакырганмын. Анан андан ортодо мынакей бир топ дагы кесиптер жөнүндө да сөз болуп кетти, академия жөнүндө сөз болду. Мен ойлойм бүгүн маңыздуу бир маек болду. Бүгүн келип маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Келип дагы кызматташып туралы келип бергениңизге рахмат. Сизге да рахмат, ушул чакырып конок кылып кеткениңизде. Рахмат сизге. Ийгилик каалайм. Чоң рахмат, чоң рахмат. Жакшы калыңыздар анда эмесе. Эмки көрүшкөнгө чейин анда эмесе. Сергек Болдайым, кетпесин шайың, келечек күнгө.